Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын Акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 25 сабак. Сабак Олимпиада экзаменге өз алдынча даярдануу программасында эмнелер болуусу зарыл. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Сабак Олимпиада экзаменге өз алдынча даярдануу үчүн балдар эмнелерге көңүл буруу зарыл? Биринчиден, өткөн курсту, классты кайталоо. Экинчиден, өткөн темаларды кайталоо, глава, бөлүм боюнча. Үчүнчүдөн, эреже, формула, аныктама жана башкаларды жаттоо. Төртүнчү, маселе, мисал, көнүгүү иштөө. Бешинчиден, модел, система, схема түзүү. Алтынчы, словарь, сөздүк түзүү, орус тили, англис тили боюнча. Ошондой эле ошол сабактан кошумча китеп окуу, илимий, популярдуу, адабий китептерди окуу. Мугалим тарабынан дагы силерге тизме берилет. Ошол тизме менен дагы өз алдыңарча билимиңерди өркүндөтүүңөр керек. Ошондой эле энциклопедия, справочник, сөздүктөр менен иштөө, газета, журналдар жана интернет менен иштөө. Жазма иштерди жазууда доклад, реферат жазып дагы машыгуу керек. Ошондой эле суроолорго жооп табуу, ар бир предметтен түшүнүктөр системасын түзүп алуу. Экзаменге, олимпиадага даярданууда балдар тапшырма, мисал, көнүгүү түзүүдө өз алдыңарча билимиңерди өркүндөтүүңөр зарыл. Орус тилинен, англис тилинен сөздүк түзүү, кругозоруңарды өстүрүү. Жаңы коомдук, саясий экономикалык сөздөр боюнча сөздүк түзүү. Эртеңки күнгү расписаниядагы сабактарга даярдануу алгач мына ушулардан башталса дагы силердин билим коржунуңарда билимиңер абдан терең болот. Ошон үчүн балдар ар бир сабактагы өтүлгөн темаларды кылдаттык менен түшүнүп, өзүңөргө конспекттелеп, схема, таблица түзүп алсаңар абдан жакшы болот. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Акыл эмгегинин маданияты китебинде агай 25 пункттан турган сабакка даярдануунун сырларын жазып кеткен. Мен силерге айрымдарын гана тааныштырдым. Миң уккандан бир көргөн дегендей, колуңарга Акыл эмгегинин маданияты китебин алып дагы өзүңөр кененирээк таанышып алсаңар, эң сонун жазылган маалыматтарга ээ болосуңар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан кездешкенче сак саламатта калгыла.